Урматтуу көкбөрү күйөрмандары, азыр көптөн көп калың ел күтүп жаткан ынтымак командасы менен достук командасынын беттеш алдында турабыз. Калыстыкты как жара турган жалпы мынакей 5 калыс ушул жерде олтурат. Буйруса ушул эки команданын оюнун ак жана ошондой эле так алып барат деген ойдобуз. Анан чекесинен азыр оюндун бир жүрүшүнүн алдында бир прогноз катарында бир калыстардын оюн билели. Себеп дегенде талаа оюнда башынан баштап ушул инсандар көп. Ага, өзүңүздүн пикириңизди айтыңызчы, ынтымак менен достуктун оюнун кандай жүрүштө болот деп ойлойсуз? Oyun kurç болот. Негизи бизге кимиси утат, айырмасы жок. Кырсыгы жок оюн болсо эле ошол бизге жеңиш да. Калыс катарында кырсыгы жок оюн. Сиз эки команданын оюн жүрүшү туурасында айтыңыз эми. Кимиси фаворит болушу ыктымал? Бирөөсүн фаворит деп бөлүп айтыш оор. Экөөтең күчтүү команда, экөөтең лидер командалар оюн курч болот. Күчтүүсү жеңсин. Мынакей, буйруса ортодо башкы калыс сиз болосуз. Жалпы ушунча элдин үмүтү өтө чоң болот. Буйруса бардык чечим сизден чыгат. Так алып барат деген өтө чоң оюн алдындагы үмүт менен мынакей интервью болуп атабыз. Сиздин пикириңиз кандай? Эми көрдүңүздөр да. Оюн эки команданыкы буга чейин эле мындай бириси күчтүү, бириси слабый болуп көргөн эмес. Адатка айланып калды. Ушу 3 жылдан бери ушу финалдык оюндарды алып барып атам. 1 очко менен айырма болот. Кимиси кайсы жагына оомат болсо ошол жагы жеңет да. Анткени айтыш кыйын такыр. Азыр мынакей Азыркы жаңы эреже менен оюндарды алып барып атабыз. Жакшы буйруса. Мурун ичине эрежелерге так келбей мындай учурлар болчу эле көп. Буйруса азыр шашпай, кандай спорный момент болот, келет капитан. Шашпайбыз такыр. Видео просмотрду карайбыз. 5 калыс менен чогуу биргеликте чечим чыгарып, анан гана оюнду дальше улантабыз. Сиздин эсебиңиз 1-2 айырмачылык болот. Ушундай эки команданын бирөөсүндө ошончолук кармаш болот. Ушундай тең кармаш болот. Мен айта албайм, бирөө озуп чыгып кетет депчи. Анткени буга чейин деле болуп келген. Эсеп саны көп озубай 1-2 эсебинде. 1 очко, 2 очко. Айырмачылык болот. Азыркындай эле. Азыркыдай. Ага, эми келиңиз. Сиздин пикириңиз, эки команданын оюнчуларын көрдүңүз, аргымактарын көрдүңүздөр. Эми не десем, бул эки команда Кыргызымдын Мемин деген жигиттери, Мемин деген аттары. Эки команда эми кайсысына оомат келсе ошосу утат да. Эки команда да күчтүү. Бирөөсү күчтүү деп айта албайбыз. Андан калыспыз. Күчтүүсү утсын. Мынакей. Марлиз агабыз ынтымак командасында да канча оюн көргөзгөн, капитан болгон, жана ошондой эле достук командасында дагы оюн алып барган акыркы жылдары. Ага, эми айтыңызчы сиз. Сиз эки команданын тең кухнясында жүргөн адамсыз. Эмне дейсиз, бул эки команда өзүңүздөр билгендей Кыргыз Республикасынын сборныйында жүргөн балдар эки командада тең. Эки команда тең, экөө тең жакшы. Ушунча дайынданышты. Ушунча эл карап турат, эми ушу эки команда ушул жерде эки жакшы оюн көргөзүп берет деп ишенебиз. Эки командада тең чапкан менен баарында ушу эки командага тең ийгилик, күчтүү узсын, ат жал жеңил болсун, ушу бөөдө Кыргызстан тышкары аман-эсен үйлөрүнө барышсын. Катуу кармаш болот бирок, Будубай бизде катуу кармаш болот. Эми өзүңүздөр билгендей билесиздер, 2 жылдан бери ушу эки эле достук менен ынтымак кармашып жүрбөй, оюндар кызыктап атыр. Күчтүү узсын, бөөдө Кыргызстан тышкары. Калыстар ушундай пикирге, ойго келди. 5 калыстын 5-чиси. Ага, сиз айтыңызчы эми. Оюнду. Бүгүнкү оюн эки команда күчтүү команда. Буларды азыр битекелеш кыйын. Эң күчтүү Кыргызстан күчтүү командалары. Бүгүнкү күлгөндө эки адам кафыр болот да. Бирөө жайт дейт, бирөө жабайт дейт. Эми Алла насип кылган утат да. Алла насип кылган утсын, күчтүүсү утсын. Алла кимге буйруса, ошого насип кылсын. Ошону каалайбыз. Рахмат.